1-октябрь Карлар күнү. Калкыбызда карысы бар элдин ырысы бар деген накыл кеп бар. Элибиздин кайсыл жеринде болбойлу улууларга урмат көрсөтүшүп, карыяларга төрдөн орун берип келишкен. Адам өмүрүн жаратылыштын мезгилдерине салыштырып мисал келтирсек, чынында эле адам өмүрүнүн мезгили да жыл мезгилдерине окшоп кетет экен. Эне сүтү оозунан кете элек балтыр бешик кезиң, жаңдан табиатты таанып, жазгы жаратылыштай күн сайын сергек өскөн өмүрүң жаз мезгилин элестетет. Каруусуна күч толуп, жесе аш түтпөй, иштесе иш бүтпөй, жадырап жайнап турган кезиң жашоонун жай мезгили эмес бекен. Өз ишине тараза салып, эмгегинен тапкан рахатын, бала бакырасына, кийинки муундарга мурас калтырууну ойлоп, ар канды алыс таштап, өз эмгегин өзү таразалай тактай баштаган учур өмүрдүн күзү тура. Анан ак кар түстөлүп, ак сакалын жайылтып төрдө отурган карыяларды элестетели. Бул өмүрдүн эң улуу курагы, каарылык болгон кыш мезгили эмеспи? Нуска сөздөрү, айткан акылдары менен өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болушат. Ар бир айыл, ар бир эл ошол касиеттүү кадырман карыялары менен сыймыктанышат. Жок болсо да ак сарайым, алтыным, бүт ааламдан, бүт дүйнөдөн мен баймын. Менин дүйнөм, менин мүлкүм, байлыгым. Ата апа, сиздердин тирүүлүктө барлыгың. Ата менен энең тирүү барында, эң башкы ишиң жан дилиңден кадырла. Каза тапса арзыбайт бир тыйынга, сен короткон алтыныңда, ыйыңда. Сый көрүп, ак дасторкон көркү болгон карылар бар болушун бактыбызга. Жаштарга насаат айтып нарк күтүшкөн, жакшылык бата берет жалпыбызга. Накыл сөздөр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.